Саламатсыздарбы, урматтуу онлайн университеттин катышуучулары. Кутман күн. Бүгүнкү вебинарга кош келипсиздер. Бүгүнкү вебинардын темасы Кыргызстандагы педагогикалык программалардын көз каранды эмес аккредитациясы боюнча окутуучулардын көз карашы темасында болмокчу. Вебинардын спикери Рыскулова Чынаркүлдүн докторлук диссертациянын изилдөө иши жөнүндө сөз болмокчу. Рыскулова Чынаркүл Шейшеевна Борбордук Азиядагы Америка университетинин доценти, жалпы билим берүү программалары багытынын жетекчилеринин бири. 2019 жылы Кент Стейт университетинде Америка Кошмо Штаттарында жогорку билим берүүнү башкаруу адистиги боюнча Кыргызстанда педагогикалык программалардын көз каранды эмес аккредитациясы боюнча окутуучулардын көз карашы деген темада докторлук диссертациясын жактап PhD даражасын алган. Билими 2014-19 жылдары жогорку билим берүүнү башкаруу факультетинин докторанты Кент Стейт университети Америка Кошмо Штаттары. 1977-82 жылдар Кыргыз мамлекеттик университети Роман Герман филологиясы факультети, адистиги англис тили жана адабияты, квалификациясы филолог окутуучу котормочу. Илимий даражасы 2019 жылы жогорку билим берүүнү башкаруу адистиги боюнча PhD, Кент Стейт университети АКШ, 2009 жылы филология илимдеринин кандидаты, Кыргызстан, эл аралык илимий абройлуу журналдарда 8 макаласы чыккан жана 2 китептин автору. Андемесе сөздү Чынаркүл Рыскулова эжеге берсем. Чоң рахмат. Элерак жакшы тааныштырып кеткениңизге. Бүгүнкү вебинардын катышуучулары, мен азыр өзүмдүн экраным менен бөлүшүп, анан презентациямды баштайын. Азыр. Көрүндү, чыкты деп айтып койсоңор, көрүндү? Көрүндү. Bir жакшы угуп атабы же болбосо угубай калса бир нерсе болсо айтып тургула. Кош келипсиздер. Бүгүн менин темам элер айтып кеткендей Кыргызстандагы педагогикалык программалардын көз каранды эмес аккредитациясы боюнча окутуучулардын көз карашы. Бул менин доктордук диссертациямдын темасы эле. Кыргызстанда изилдөө ишин жүргүзүп, бүгүн ушул тема менен силерди тааныштырып кетейин дедим. Изилдөөнүн максаты, коюлган суроолор, ошолордун жыйынтыктары, аккредитацияны биздин мугалимдер кандай түшүнүп атат, анан алга терс жана оң бир мамиле кылыш үчүн кандай факторлор таасир этип атат. Ошону менен бирге бул жаңы система болгондуктан Америка менен Кыргызстандагы аккредитациянын айырмачылыктары жөнүндө кичине айтып кетсемби дегем, абдан керектүү болот да биздин мугалимдерге. Биринчи аккредитация. Кыргызстанда аккредитация деген түшүнүк же болбосо аккредитация системасы 2016 жылдан башталды. 2013-2014 жылдары бир топто бери сөз кылдык. Баллон процессине системасына өтүп 2011-2012 жылдан баштап сөз болуп аткан бул. Эми аккредитация деген эмне? Көпчүлүк ушул изилдөөнүн алкагында менин байкашыма караганда көпчүлүк мугалимдер, университеттин окутуучулары аккредитация менен лицензиянын ортосунда дагы айырманы жакшы түшүнгөн сыяктуу эмес. Аккредитация бул билим берүү министерствосунун талабы. Көз каранды эмес аккредитацияны агентстволор өткөзүп аткан менен деле бул министерствонун, билим берүү министерствосунун талабы. Анткени аккредитация диплом менен байланышкан. Эгерде аккредитациядан бир жогорку окуу жайы өтпөй калса же өтпөй турган болсо, ал окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү Кыргызстандын мамлекеттик дипломун алганга акысы жок.
ушинтип байланыштырып койгон диплом менен. Америкада болсо аккредитация финансылык каржылоого байланыштырылган. Дипломго эч кандай тиешеси жок. Анткени ар бир университет Америкада өзүнүн дипломун берет. Мамлекеттик диплом же болбосо мамлекеттик аккредитация деген түшүнүк жок Америкада. Эми бизде Кыргызстанда аккредитациядан өтпөй калса вуз бүтүрүүчүлөрү диплом албайт. Эгерде Америкада аккредитациядан өтпөй калса жогорку окуу жайы, ошол жогорку окуу жайдын студенттери финансылык жардам ала алышпайт. Федералдык бюджеттен, улуттук бюджеттен каржылоо болбойт. Институттар изилдөө иштерине грант ала алышпайт. Булардын аккредитациясы финансылык каржылоого байланыштырылган, биздики дипломго байланыштырылган. Эми аккредитациянын көйгөйү кандай? Эмнеге ушуну изилдөөгө туура келип, эмнеге бүгүн мен силер менен бөлүшүп атам? Баарыбызга белгилүү, билим берүүнүн сапаты төмөндөп жатат. Аны көп жерде угуп, кайра-кайра айтылып атат. Ал жөнүндө эффективдүү бир баалоо системасы жок азырынча. Стейкхолдердин сапатка болгон нааразычылыктары көп. Азыр эми стейкхолдер деген дагы жаңы ушу аккредитация менен термин кирди. Буга эми стейкхолдер дегендер кимдер? Биздин студенттер, ошо окууга акча төлөгөн студенттин ата-энелери, бүтүрүүчүлөргө жумуш берүүчүлөр, коом, биздин коом, министерстводон баштап башка жерде жумуш берген бардыгы жактан нааразычылыктар көп. Анан мамлекеттик мурдакы Советтер Союзунан бери келаткан мамлекеттик аттестациянын мүчөлөштүктөрү. Ошол мамлекеттик аттестация сапатты текшерген жок, сапатты текшербей эле турат деген нааразычылык. Анан аккредитация киргизилип, ошол сапатка бир таасир этер бекен деген аракет жасалып келатат. Экинчиден, бул дагы илимий изилдөөлөрдүн, ушул тема боюнча илимий изилдөөлөрдүн жоктугу. Эми изилдөөнүн максаты эмне? Максаты изилдөөнүн Кыргызстандан 3 мамлекеттик университеттин окутуучуларын алардын педагогика программаларына болгон көз караш. Элер микрофондорун өчүрүп койбосо болбойт го? Мага. Программалардын көз карашын эмес, аккредитациядан өткөрүүгө болгон көз карашын изилдөө. Себеби окутуучулар окуу процессинин негизги катышуучулары. Студенттерди окуткандагы, алардын билимин баалагандагы, факультеттерди аккредитацияга даярдап, отчетторду жазгандагы ушу биздин окутуучулар. Ошон үчүн ошолордун үнүн угуп, ошолордун көз карашын угууну туура деп таптым. Изилдөөнүн суроолору, негизги суроо. 3 мамлекеттик университеттин окутуучуларынын педагогика программаларын көз каранды эмес аккредитациядан өткөрүүгө болгон көз караштары кандай? Бул негизги суроо. Бул суроого жооп бериш үчүн дагы 4 талаптоочу суроолорду койдум. Толуктоочу окутуучулардын көз каранды эмес аккредитацияга карата мамилесине таасирин тийгизген негизги факторлор кайсылар? Бул бир суроо. Экинчи суроо, көп өзгөрүүлөр орун алган контекстте. Мен окуу жайын, билим берүү контекстин айтып атам. Өзгөрүүлөр, реформа деп көп өзгөрүүлөр кирди. Аккредитация процессинде окутуучулардын жашоосуна процесси канчалык деңгээлде таасирин тийгизди? Бул экинчи суроо. Үчүнчү суроо, университеттин окутуучулары окуутунун борборуна студенттерди коюу жана студенттердин үйрөнүү сапатын жогорулатуу үчүн өздөрүнүн сабак берүүсүндө эмнени өзгөрттү? Азыр көп айтылып жатат, биздин окуу, билим берүү мыйзамында да ушинтип коюлган. Окуутунун борборуна
insanды коюш керек, окутуунун борборуна студенттерди коюш керек деп. Ошону коюп, ошол бир парадигмага өтүш үчүн мугалимдер эмнени өзгөрттү өздөрүнүн сабак берүүсүндө. Анан акыркы суроо, окутуучулар, педагогика факультеттеринин студенттери алдын ала белгиленген үйрөнүү жыйынтыктарына жетишкенин же жетишпегенин кантип аныкташат? Үйрөнүү жыйынтыктары деп көп айтып атабыз. Орус тилинде результаты обучения деп кыскартып ро деп айтып жүрүшөт. Англис тилинде learning outcomes, мен кыргызча үйрөнүү жыйынтыктары деп котордум. Балким дагы мен угу элек терминдер бардыр деп ойлойм. Эми бул изилдөө иши Американын изилдөө ишине коюлган талабы боюнча жасалган иш. Ошон үчүн изилдөөнүн теориялык негизи, изилдөө ишин бир теорияга негиздебей туруп аткарыш өтө кыйын. Ошон үчүн мен Шлосбергдин өтүү теориясын алдым. Бул өтүү теориясында Шлосбергдин 4 фактору бар. Бир абалдан экинчи абалга өтүүдө же болбосо өзгөрүүдөгү абал биринчиси, экинчиси өзүң, ошо өзгөрүүгө дуушар болгон адам. Колдоо жана стратегия. Стратегия бул адамдын бир абалдан экинчи абалдан өтүү жөндөмүнө жеңил өтүү үчүн таасир берүүчү факторлор. Өтө керектүү. Ушул призманын алкагында изилдөөнүн жыйынтыктарын карап чыктым. Эми адабий обзор биздин кадимки изилдөө ишиндегидей эле обзор жасалгандан кийин жыйынтыгы мындай. Англис тилинде басылып чыккан ушул аккредитация же болбосо билим берүүнүн сапатын баалоо боюнча батыш мамлекеттеринен чыккан изилдөө булактары абдан көп экен. Орус тилинде басылып чыккан изилдөөлөр аз. Ал эми кыргыз тилинде сапаттуу билим берүүгө ишендирүү же болбосо сапаттуу билим берүүнү сунуштоо системасы боюнча илимий макалалар жок. Изилдөөнүн муктаждыгы. Азыр эми аккредитация дегенден бери деле 4 жыл өттү. Көпчүлүк университеттер аккредитациядан өтүп жатышат. Бирок ошол илимий адабияттар жетишсиз. Бул Советтер Союзунун мамлекеттеринин жаңы аккредитация саясаты кантип эмнеден түзүлөрүн түшүнүш үчүн. Ошон үчүн окуучулардын көз карандысы аккредитацияга болгон көз карашын изилдөө муктаждыгы бар деп ушул изилдөөнү баштаган. Изилдөө усулдары, изилдөөнүн түзүлүшү, сапаттык изилдөө усулдарын колдонулду. Изилдөөнүн жайы катарында 3 мамлекеттик университетте өткөрүлдү. Катышуучуларды тандоо ыкмасы кантип тандалды? Максатка ылайык тандоо. Максатка ылайык дегени мага мурдакы Советтер Союзундагы аттестацияны, мамлекеттик аттестацияга катышып ошону түшүнгөн жана азыркы жаңы аккредитацияга катышкан мугалимдер керек болду. Ошондуктан бир 15 жылдан баштап 48 жылга чейинки жогорку окуу жайларында тажрыйбасы бар мугалимдерди тандап алдым. Материалдарды топтоого, документтерди анализдөө көптөгөн мамлекет тарабынан, министерство тарабынан көптөгөн документтер чыкты. Жарым жалпырай структуралган маек дагы өткөздүм. Материалдарды талдоого маектерди диктофонго жаздырып алып, аларды диктофондон жазуу, аларды бир код коюу, темаларды аныктоо, топторго бөлүү, жаңы темаларды жаратуу, анан өз оюңду жазып талкуулоо, катышуучулар менен текшерүү, жазган кагаздарыңды анализдөө. Ушул изилдөөнүн усулдары мен колдондум диссертациянын убагында. Эми суроолор боюнча, жанагы 4 коюлган суроо боюнча кандай жыйынтыктарга келдим, ошол жөнүндө кыскача айтып кетейин. Биринчи суроо меники ошол мугалимдердин көз карашына таасирин тийгизген факторлор кайсылар болду деген суроо болчу. Окутуучулар аккредитация жакшы эле нерсе экен дегендер да болду окуучулардын арасынан.
аккредитация кереги жок, болбогон эле нерсе экен, баягы эле аттестация экен дегендер да болду. Ошон үчүн биринчи оң таасирин тийгизүүчү факторлорго мугалимдер университеттин университеттик атмосферанын жакшырышын айтышты. Жакшырышы дегени мугалимдер менен администрациясынын ортосундагы карым-катнаш көбүрөөк болуп, бирин жакшы түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк берди дейт. Анан мугалимдер дагы өз ара бири-бири менен көбүрөөк сүйлөшүп, көбүрөөк катташып, бири-бирин жакшы билгенге шарт түзүлдү дейт. Бул аккредитациянын даярданган убакта, өтүп аткан убакта бизге бир мындай мугалимдерге өнүгүү, өзгөрүү, үйрөнүү мүмкүнчүлүктөрү түзүлдү дейт. Бири-бирибизди карап үйрөндүк дейт. Өзүбүздүн жазган сабактарыбызды кайра карап чыктык дейт. Лекцияларыбызды кайра карап чыктык. Жакшы эле нерселерди, далай нерселерди, каралбаган нерселерди кайра карап чыктык дейт. Аккредитация билим берүү сапатын жогорулатат деп ишенебиз дешти. Бирок ушул оң жактарын айткандар терс жактарын айтканга караганда азыраак болду да. Анан терс факторлору кагаз иши өтө эле көп экен. Кагаз эле жаза берет экенсиң, биз өзүбүздүн мугалимдик жумушубузду, сабак берүүнү унутуп калып эле аккредитацияга даярданып атабыз деп эле кагаз жаза бердик дейт. Анан чынында эле баягы институттарга барып карасак, УМК деп эле, учебно-методический комплекс деп папка кылып эле кагаздарды жазып, бастырып чыгарып топтой беришиптир. Бул аккредитациянын туура эмес жактары деп ойлойм, туура эмес, же болбосо туура эмес түшүнгөндүк аккредитацияны деп ойлоймун. Анткени баягы УМК деп туруп сыйлыбызды да киргизишет, экзамендин материалдарын дагы басып чыгарып киргизишиптир, лекцияларды да басып чыгарып киргизишиптир. Ушундай көп кагаз, ана көпчүлүгү таптакыр кереги жок. Анан экинчиден жетишерлик тренинг же бир маалымат болгон жок дейт. Кантип жасаш керек же кандай жасаш керек деп аз үйрөтүштү дейт дагы. Анан бир кагазды бир нече жолудан кайра басып, кайра оңдогонго туура келди. Кереги жок нерселерди деле жаза бердик окшойт деген нааразычылыктар аябай көп экен мугалимдердин арасында. Аккредитация процессин башкаруу өтө төмөн деңгээлде болгондо, кээ бир университетте аккредитацияга же болбосо сапатка жооп бере турган атайын жоопкерчиликтүү адам бар экен. Көпчүлүк учурда булар проректор же болбосо окуу бөлүмүнүн башчылары менен декандар, кафедра башчылары дейли айткан дагы, бирөө жакшы түшүнсө, бирөө жакшы түшүнбөйт, улам бирөө келип башканы айтышат, өтө кыйын экен дешти. Стресс абдан көп экен дейт. Күнү түнү иштегенге туура келип атты, аз жазып дегендер болду. Анан аккредитация билим берүүнүн сапатын жогорулатпайт деген ишеним. Анткени кагазыңды эле тууралап жазып койсоң, аккредитация алат экенсиң. Иш жүзүндө, сабакта же болбосо баягы эмеде көпчүлүк мугалимдер эч нерсе өзгөргөн жок. Баягы илгерки иштегендей эле иштеп атабыз дешти. Анан баягы маалыматтын жетишсиздигинен отчетту кантип жазарыбызды билбей, интернетке кирип, Казакстандын, башка мамлекеттердин отчетторун карап, ошолордон көчүрүп өзүбүзгө оңдоп жазып аттык дейт. Бул ошол биздин жанакы аккредитацияны башкаруу процессиндеги мүчүлүштүктөр, кемчиликтер деп ойлойм. Андан кийинки суроо бул окуучулардын эмеге көз караштары кандай, жалпылап айтканда кандай болду деген сөз да. Бул көпчүлүк мугалимдер бул дагы баягы эле дагы бир министерствонун талабы. Бир гана айырмасы министерство өткөзбөй, эднет же болбосо стандарт билим деген аккредитациялар өткөзүп атат. Болбосо баягы эле экен, эч нерсе айырмасы жок деген сөз. Экинчи, аккредитацияга карата жанакы мурунку слайд айтып кеткендей, терс жана оң көз караштар, алардын факторлорун айттык. Андан кийин аккредитацияда мурдакы аттестациядан айырмаланып, стейкхолдердерди
маекке чакырат экенбиз дейт. Анан бирок ошол маекке чакырганда дагы бир четинен катышканы жакшы дейт, экинчи четинен ата-энелерди же болбосо иш берүүчүлөрдү чакырсаң келбейт да дейт. Аларды деген чай берип, институтка чакырып, анан деген кайсы сөздү кантип айтыш керек, жанагы текшерүүчүлөр келгенде, аккредитационный комиссия келгенде кайсыны кантип айтыш керегин үйрөттүк дейт. Өзүбүз жазып берип. Аккредитацияда кагаз иши өтө көп экенин айттым силерге. Бул деген эми аккредитация болгордо же келээрде эле бир ай мурун жаза баштагандан ордуна бул баягы дайыма боло турган нерселер жасалбай келгенди айтат да бул. Анан шашып ушуп папкалардын баары жапжаңы. Bir konferans zal, же болбосо бир кафедранын ичи толтура койтуп, баарын жаңы папкаларды алып толтуруп, кагаздарды басып чыгарып коюшкан. Бирок аккредитациялык комиссия деле бир 3 күнгө келет. Ошо 3 күндүн ичинде эксперттер деле окуп чыга албайт бардыгын. Бир кереги жок кагаз ишин көбөйтүп алышыптыр да, ушул жери туура эмес экен. Аккредитация учурунда гана мугалимдердин мамилеси жакшырды деген айттым силерге. Аккредитация дагы бир жакшы жери окутуучулардын өздөрүнө болгон мамилесин дагы кичине өзгөртүптүр. Мурда сабак берип эле кетип калып атсак, азыр мен дагы жасай алат турбаймбы муну деп кызыгып жасап аттым дейт. Кээ бирөөлөр болсо, мен буларды мурдатан эле ушинтип жасачумун, жакшы иштеген мугалимдер. Мен дагы деле жаңы методикаларга изденип, жакшы сабак өткөнгө аракеттенип жүрсүм, мен билет турбаймбы баарын деп өзүмдү жакшы сезип калдым дейт. Кээ бирөөлөр болсо, баягы бир командада иштешип, бир критерияны же бир эмери боюнча отчет жазыш үчүн бири-бирибиздин кандай экенибизди билдик дейт. Баягы доцент, анан илимдин доктору, макалалары бар десе аябай жакшы билет экен, жакшы эмет экен деп жүрсөк, кээ бир ошондой даражалуу мугалимдер жөнөкөй нерселерди билишпейт, жасагылары келбейт, убагында келишпейт. Анан аларга караганда кээ бир жаш мугалимдер абдан жакшы билишет экен дейт. Абдан жакшы жасап, абдан жакшы билишип, аракеттенишип, түшүнүшүп, жакшы билишет экен дейт. Ошентип биз деген өзүбүзгө болгон мамилебизди дагы, башка мугалимдерге болгон мамилебизди дагы өзгөрттүк. Кимдин ким экенин билдик дейт ушул аккредитация учурунда. Андан кийинки суроо, көп өзгөрүүлөр болду деп айттым. Ошол өзгөрүүлөр мугалимдердин жашоосуна же болбосо ишине кандай таасирин тийгизди? Бул өзгөрүүлөргө мен айтып кетет элем, жанакы институттарда, университеттерде болгон структуралык өзгөрүүлөр биринчиден. 5 жылдык окуунун ордуна бакалавр менен магистратура кирди. Бакалавр менен магистратура киргенде эмне болду? 1 жылга бакалавр болуп окуу мөөнөтү кыскаргандан кийин сааттар азайды да мугалимдерге. Анан мугалимдердин саны кыскарып калбасы үчүн студенттердин өз алдынча иштөөсү мугалим менен деп саат кошуп койушкан да. Ошондой бир кереги жок, мындай бир азыр жанакы интеграция, Европаныкындай кылалы деп атабыз, Болонский процессте кылалы деп атабыз деген менен аларда жок нерселерди жасап атат да Кыргызстанда. Бул эмне дегенди билдирет? Баягы саат жетпей калат, жок болуп калбасын деп киргизип туруп, өз алдынча иштөөгө кафедральный журналдын жанына дагы бир журнал түзүп коюшуп, студенттер менен отработка алганын өз алдынча иштөө деп эсептешет экен. Кошумча сабакка өтсө, аны өз алдынча иштөө деп эсептешет экен дагы. Баягы мугалимдер бир университеттин мугалими мынтип айтат: биз баягы бул кошумча сабак менен, студенттер өз алдынча иштөөсү менен, өз алдынча иштебей эле эртең менен 8ден кечки 6га чейин студенттер менен эле колтукташып эле аудиториядан аудиторияга өтүп эле корпуста жүрөбүз дейт. Сабак кантип өзгөрүп атат, саат кантип өзгөрүп атат, же болбосо сапат кантип жакшырып атат деген сөз жок ал жердечи. Анан европалык кредит саат системасына өттүк. Буга дагы өтө мамиле жасашканда, министерство тараптан bir kredit saat 30 akademik saatка барабар деп аныктаган министерство. Бирок министерство ошентип аныктагандан кийин биздикилер эмне кылышкан? Мисалы үчүн англис тилинин грамматикасы боюнча
80 saat bolsa bir semesтрде. Ал 80 saatты министерство берген 30 saatка бөлүп туруп, 2,5 чакта 80'de 30'ga bölsөң. 2,5 кредит saat деп коюп алышканда, бирок кредит saat деген бул өзү сабактын же болбосо курстун татаалдыгына, канча убакыт талап кыларына байланыштуу экенин биздин мугалимдерге эч ким түшүндүргөн эмес. Эмес, анын жаңы баа коюу системасы жанагы 1ден 5ке чейин баа болсо, азыр 100 балга чейин коюп, ошол бал койгонду үйрөнүшкөн. Ага да анча маани беришпейт. 100 бал деген 5 экенин билебиз, бирок 5 алуу үчүн кандай критерий керек экендигин аныктап көрсөтө албай жатышат. Эми ушул абал, ушул бар эмесин Шосбергдин призмасы менен карап көрсөк, мугалимдер көп кыйынчылыктарга дуушар болушкан. Анткени аккредитация жаңы болгон үчүн аны толугу менен түшүнүшкөн жок. Анын максатын түшүнүшкөн жок, айырмасын түшүнүшкөн жок. Мамлекеттик аттестациядан эмне менен айырмаланат? Анан стресс, баягы көпчүлүк жетекчилер башкы жыйналыштарында эле мынтип айтышкан. Бул аккредитациядан өтпөсөңөр факультетти жаап таштайт, муфтиттер диплом албайт, жумушу жок каласыңар дешкен. Мугалимдердин көпчүлүгү жумушу жок калбайлы деп жарталашып иштеп атабыз дейт. Же болбосо мугалимдердин аттестациясы болот экен. Ал аттестациядан өтүш үчүн бал топтош керек экен. Белгилүү бир өлчөмдө, мисалы үчүн 60 бал, максимум же болсо 50 бал деп. Ошого аккредитацияга отчетторду жакшы даярдап, жакшы иштесеңер, жакшасаңар, силерге мен бал кошуп берем деп айтышат экен программанын жетекчилери же болбосо декандар. Ошол менен мугалимдер аябай эмеде иштешип, бир стрессте, үйдө дагы ар кандай бир бала чакабыз бар, үй бүлө бар, ушул эле күнү түнү менен кагаз иштеп отуруп калдык дейт. Эми дагы жанакы жаңы системага көнбөгөндүк. Шлусбергдин өзүң деген фактору окутуучулардын ролу аккредитация процессинде өтө маанилүү экенин түшүндүк дейт мугалимдерчи. Анткени канча кагаз топтоп аккредитация эметип атсак деле, баары бир аккредитацияны сурай турганы студенттердин билими экен. Анан ошол биз студенттердин билимине дагы, студенттердин инсандык жактан, интеллектуалдык жактан өнүгүүсүнө дагы жооп берет экенбиз. Факультеттин билим берүү сапатына да жооп берет тургандыгын биз жакшы түшүндүк дешти да. Ушул менин мугалим катары өзүмдүн ушул факультеттеги ордум, менин миссиям аккредитацияда процессинде факультетте уят кылбай жакшы карашым керек экен деген сөз. Экинчиден, бул деген аккредитация келген комиссия деген студенттер менен да сүйлөшөп турбайбы? Демек, студенттер менен сүйлөшсө, баягы студенттердин бирөө болбосо бирөө, ар кандай студенттер бар да, мени айтып коюшпайбы керек, ушул эже сабак өтпөй эле баа коюп берип атат деп, уят болбойн деп, ушу менин дагы ордум өтө маанилүү экен деп, мындай жакшы мамиле жасадым, аракет кылдым дейт мугалимдер. Андан кийин бул уландысында өздөрүнүн жанагы күчтүү жактарындагы, алтсыз жактарындагы баалоого мүмкүнчүлүк болду деп айтышты. Бул дегенде баягы сыйлыктардын окуу материалдарын карап чыгып, бири-бири менен салыштырып, өздөрүнүн ким экенин билип, анан дагы мен муну билбей турбаймынбы, мен мындайды уккан эмесмин мурда. Мынтип жасаса да болуп турбай деп, өзүнүн жетишпеген жактарын дагы көргөнгө туура келди дейт. Анан кийин бул өзү барып жанагы кесиптик квалификациясын жогорулатууга жана өздөрүнө болгон ишенимин жогорулатууга алып келди дейт мугалимдер. Андан кийин колдоо. Бардык эле катышуучулар алар ар кандай колдоо көрдүк дейт. Мисалы үчүн үй бүлө тараптан мугалимди кесипте түшүнгөндөр болду дейт. Алар жардам берип атышты дейт. Сен ишиңди бүтүп ал, текшерүү келип атса деп. Университет тараптан семинарлар өткөзүлүп, түшүндүрмө берилип, жардам көрсөтүлүп атты дейт.
социалдык тармактарда жанакы WhatsApp группаларды түзүп алып бири-бирибиз менен иштеп аттык дейт. Коллегалар бири-бирибизге жардам берип аттык дейт. Бирок колдоо көрбөгөндөр дагы көп болду дейт. Мисалы үчүн аккредитацияны иши бүткөндөн кийин жыйынтыктап жакшы иштеген мугалимдерге акчалай сыйлык берген институттар болот экен. Анан кээ бир мугалимдер нааразычылык билдиришти, тиги проректор менен декандарга сыйлык берип, иштин өзүн алып барган мугалимдерге эч нерсе берген жок деп нааразычылыктарын билдиришти. Бул дагы бир жагынан, экинчи жагынан үйдөн сен жумушта эле айлыгың аз, анан кертеден кечке эле аккредитация деп жүрө бересиңби, иштебей эле койчу андай жумушта деген үй бүлөлөр дагы болду дейт. Ушул бир колдоо жагынан ар кандай. Кээ бирөө жакшы колдонсо, кээ бир университеттер анча жакшы колдогон эмес. Анан стратегия, 11 окутуучу айтканда кыйынчылыктардан өтүү үчүн эч кандай стратегия колдонгон жокпуз. Стратегия деген эмне экенин билбейбиз дегендер көп болот экен. Бул суроого жакшы түшүнбөй атышты. Мисалы үчүн Сайкал деген бир мугалим окутуучу айтат, эч кандай стратегия болгон жок. Болгону маселени коюп, белгилүү критерияларды талап кылышты. Кандай кылсаңар ошондой кылгыла, мына критерия сага берилген, мына сага тапшырма, ушуну ушу күнгө чейин жазып бүтүрөсүңөр. Болду. Сабагын калып атабы иши жок, иштери жок дейт, үйүн калып атабы иштери жок. Ошо аккредитация баарын таштап эле аккредитацияга кагаз толтур дейт. Эки мугалим убакытты туура пайдалануу стратегиясын колдонушкан. 3 окутуучу командалык иштөө стратегиясын колдонуп, абдан жакшы жардам берет экен. Иш да бачылат экен, жакшы команда түзүп алсаң деп, ошолор менен иштедик деди. Эми андан кийинки суроо бизде жанакы окутуунун борбору болгон студенттерди, коюу, аларга үйрөтүү, жанакы сапаттарын кантип жогорулатуу үчүн мугалимдер эмнени өзгөрттү? Баары эле бир интерактивдүү методиканы колдонуп атабыз дейт. Интерактивдүү методиканы колдонуп атабыз, ал эмне десек, эмне деген суроого эми мурдагы лекциянын ордуна видео урокторду алып келип атам, көбүрөөк студенттерди сүйлөтүп атам дейт, сабактардын форматын, мазмунун кичине өзгөрттүк дейт. Баягы реферат эле жазып келе бер, конспект түзүп келе бер дебей, буларга дагы мазмунун дагы өзгөрттүк, форматын дагы өзгөрттүк. Жакшы эле болуп атат, студенттерге да кызыгып калат экен көбүрөөк дейт. Бирок жанакы окутуунун борборуна студенттерди коюу дегенде көпчүлүк мугалимдер туура эмес түшүнөт экен дагы, ага үстүрттөн бир мамиле жасап алышыптыр. Мисалы үчүн, студенттер окутуунун борборунда болгондон кийин сабакта студенттер мугалимге караганда көп сүйлөш керек дейт экен дагы. 40 мүнөттүк сабак болсо, ошонун 80%-ин студенттер сүйлөйт, 20%-inde мугалимдер сүйлөйт дейт да. Ошону менен чектелип калышкан да. Бул бир чоң парадигма экенин, бул деген жанакы азыр деген мугалим эмнени өттүм баалуу эмес, окуучу же болбосо студент эмнени үйрөндү, ошол маанилүү дегенге түшүнүк жакшы бир талданып берилген эмес. Анан бааны бал менен коюп атабыз, 100 бал, анан 80 бал деп, ошол жагы кичине жеңилирээк болот экен дегендер дагы болду. Бирок өзгөрттүк дейт, анан модулдук система кирди, ошого жараша. Андан кийин эң акыркы суроо бул педагогика факультетинин студенттерин алдын ала белгиленген үйрөнүү жыйынтыктарына жетишкенин же жетишпегенин кантип аныкташат? Бул эмне дегенди билдирет? Бул үйрөнүү жыйынтыктары жанакы результаты обучения орусча. Ар бир мугалим ар бир курстун, ар бир сабактын сылбысында көрсөтүш керек. Мына буреки сабак бүткөндөн кийин семестрдин аягында студенттер боорекелерди билип чыгышат деп. Ушуну алдын белгилеп коюшкан. Бул үйрөнүү жыйынтыктары. Бирок биздин Кыргызстандагы официалдуу формалдуу документтерде бир аныктама берилген эмес буга. Мамлекеттик стандарттарда, окуу стандарттарында 15-жылкы жаңы чыккан стандарттарда да аныктама мындай берилген үйрөнүү жыйынтыктарына.
негизги окуу программасында билим алуунун жыйынтыгында алынган компетенциялар дейт да. Бул жерде компетенция менен үйрөнүү жыйынтыктары экөө кичине айырмаланат. Ушуну да тактап берилген эмес. Ал эми жанагы көп документтердин ичинде бир документ бар мамлекеттер тарабынан окуу программаларын аккредитациялоо үчүн минималдык талап деген документ бар. 2017-жылы чыккан. Ошол талаптарда мындай аныктама берилген. Студент окуу процессин аяктаганда кандай билим жөндөмдүүлүк алып чыгат дегенди так билдирет дейт. Бул кичине жакыныраак үйрөнүү жыйынтыктарына. Бирок бир эме жок. Дагы бир айта турган жери, бул үйрөнүү жыйынтыктарын ар бир мугалим өзү аныкташ керек. Ар бир окуу жайы же болбосо программа факультет өзү аныкташ керек. Бул министерстводан, мамлекеттик документтерден чыкпаш керек. Бул кичине да бир биздин бакы эски системада менен иштеп атканыбыздын дагы бир жагы ушул да. Эми үйрөнүү жыйынтыктары жана компетенциялар да булар. Үйрөнүү жыйынтыктары жана компетенциялар ар бир адистик боюнча мамлекеттик жанагы окуу стандарттарында билим берүү министерствосу тарабынан аныкталган экен. Ар бир адистик боюнча. Бирок бир чет тилдер факультетинин мугалими менен сүйлөшсөк, ыйлагысы келет. Ошол стандартта көрсөтүлгөн компетенциялардын ичинде англис тили мугалимине тиешелүү бир дагы компетенция же болбосо бир дагы үйрөнүү жыйынтыгы жок дейт. Мисалы үчүн ал жерде мынтип жазылган дейт. Ар бир тил факультетин бүткөн бүтүрүүчү өз тилинде дагы, орус тилинде дагы бир чет тилинде сүйлөгөндү билиш керек деп гана жазылды дейт. Бирок ошол тил мугалимине керектүү боло турган тил мугалими моуну билиш керек, мугалим болуп иштеш үчүн деген компетенция жок дейт. Анан кантип жаздыңар десем, отчетко кантип жазган десек, иш жүзүндө бир нерсени жасайбыз, буларга жооп бериш үчүн оюбуздан чыгарып бир нерсени жазып тапшырып койдук дейт. Демек бул деген программанын деңгээлинде ошол үйрөнүү жыйынтыктарын же болбосо компетенциялардын да түрлөрү бар экен. Ошолорду декандар менен кафедра жетекчилери жазышат экен. Демек бул эмне дегенди билдирет? Баягы университеттин мугалимдери үйрөнүү жыйынтыктарын кантип түзүштү билишпейт жана аларды компетенциялар менен кантип байланыштырышты билишпейт. Бул жөнүндө бир абдан чоң семинар же болбосо тренинг өткөзүп, мугалимдерди үйрөтүш керек. Бул бир күндүк тренинг же болбосо бир вебинар менен бүтө турган эмес. Ар бир адистик боюнча алардын өздөрүнө тиешелүү үйрөнүү жыйынтыктарын же компетенцияларын кантип жазып, кантип иштеш керек, сыйлыктарды кантип колдонуш керек ошол боюнча деген маселелерди чечиш керек да. Ансыз биз сапат жогорулабайт. Демек окутуучулар силабуста белгиленген үйрөнүү жыйынтыктарына студенттердин жетишкенин же жетишпегенин кантип аныкташты азырынча билишпейт. Аккредитацияны кантип өтүп атышканы дагы чоң суроо. Эми жыйынтык изилдөө Кыргызстандагы билим берүүдө сапатты камсыз кылуу системасына маанилүү салымын кошот деп ишенем. Бул изилдөө иштин жыйынтыктары чындыгында диссертация англис тилинде жазылган. Тиги Кент Стейт университетте жактап атканда дагы сурашты. Эми муну ушул диссертацияны ким окуйт же болбосо Кыргызстандагы мугалимдерге кантип жеткизесиз деген суроо болду. Эми менин жообум эмне болот бул жерде? Менин жообум англис тилинде жазылган үчүн көпчүлүк окутуучулар, мугалимдер, университеттин жетекчилери окууга мүмкүнчүлүктөрү жок. Эми бунун негизги бөлүктөрүн кыргыз тилине, орус тилине которуп макала катарында чыгарышым керек. Же болбосо ушундай вебинарларда айтып тааныштырышым керек деп ойлойм. Окутуучулардын үнүн
угуу өтө маанилүү да бул жерде. Анткени баягы аккредитация боюнча семинар болот десе ким барат ага? Кафедра жетекчилерин чакырышат, окуу бөлүмүнүн жетекчилерин чакырышат, проректордорду чакырышат. Анан канчасы мугалимдердин баарына жетип атат, канчасы жетпей атат, мугалимдер баягы отчет жазып атканда кандай кыйналып атат, аларды сурагандар өтө аз. Ошон үчүн мугалимдердин үнүн уксун, мугалимдердин оюн билейин деп жасалган иш. Аккредитация процесинде булар деген мугалимдер, жана мен башында да айттым, эң негизги катышуучулар ушулар. Алар жаңы системаны өздөрүнүн тажрыйбасы аркылуу ичинен түшүнүштү. Анан ошолор мугалимдер пайдалуу кеңештерди бере алышат. Азыр ректор же болбосо проректор бирөө кирсең айтат, ой биз өткөнбүз аккредитациядан. Ой биз билебиз аны дегендер көп да. Анан аккредитациядан өтпөй калды деген программаны же факультетти, институтту мен уга элекмин. Дагы деле баягы түшүнбөстүк менен үстүрттөн жасап, үстүрттөн алып келатышат. Ушул жагы бар. Эми изилдөөнүн пайдасы кандай болушу мүмкүн? Эми аккредитация системасы мындан ары өнүктүрүүгө, стандарттарын жакшыртууга жардам берет деп ойлойм. Педагогика программалык аккредитация үчүн өзүнчө критерияларды түзүү маанилүү. Бул жерден айтып кете турган нерсе, жана башында айттым, башка мамлекеттерде, мисалы үчүн Америкада же Европада мамлекеттик аккредитация деген жок. Көз каранды эмес аккредитация агентстволор өткөзөт. Анан программаларды эки түрдүү аккредитация бар. Регионалдык, анан профессионалдык деген эки түрдүү бар аккредитация. Регионалдык аккредитация институтту жалпы аккредитациядан өткөзөт, профессионалдык деген ар бир адистикти өткөзөт. Бизде болсо эмне болот атат? Бизде бир эле агентство мед институтту дагы өткөзүп атат аккредитациядан, консерваторияны дагы өткөзүп атат аккредитациядан, филология факультеттерин дагы өткөзүп атат. Андай болбош керек. Ошон үчүн критериялар ошон үчүн дагы төп келбейт. Кээ критерияларга жооп бере алышпайт, бизге туура келбейт экен деп. Анын педагогика боюнча өзүнчө агентство аккредитациялык түзүү зарылдыгы бар, ошого мүмкүнчүлүк дагы бар. Ошол жагын дагы караш керек деп ойлойм. Ушул жагы абдан маанилүү жагы ушул да. Анан кийинки изилдөөгө сунуштар. Бул аккредитацияны 5 жылга берип атат. Ошол 5 жыл, бул 5 жылдагы аттестация 5 жылга берилчү да мамлекеттик. Ал убакта деген университеттин окуу мөөнөтү 5 жыл болчу. Азыр окуу мөөнөтү же 4 жыл, же 6 жыл, магистратуранын 6 жыл болуп атса, баягы эле 5 жылды калтырып койгонбуз да. Эмнеге десең эч ким айта албайт. Ошо 5 жыл аралыгында изилдөө ишин жүргүзүп, аккредитацияга болгон талаптардын кантип өзгөрүп аткандыгын мониторинг жасаш керек. Окутуучулар жанагы окутуу методикаларын жакшыртууга уланта башташтыбы деген суроо чоң суроо. Анткени мынтип айтышты да, көпчүлүк бир 99% мугалимдер мынтип айтышты. Бир чети аккредитация жакшы болду, жанагы УМК дегендерди түзүп, лекцияларды кайра жазып алдык. Эми 5 жылга чейин эчтеке жасабай койсок болот. Биз деген окууга материалдарды сонун даярдап алдык дейт да. Сыйлыктардын баарын жазып койдук дейт. Бул деген кайталанып туручу, семестр сайын жаңырып туручу иш экенин түшүнүшкөн жок. Уже 5 жылга чейин эчтеке кылбай койсок болот деп түшүнүштү. Анан дагы бир нерсе, Кыргызстан менен Казакстандын аккредитациялар ортосунда бир салыштырып, критерияларын карап чыкса пайдалуу болот беле деп ойлойм. Ойлойм ушул жагын карап чыгыш керек деп өзүмө бир план койдум аккредитация боюнча. Анан силердин араңарда дагы ушул сапатты жакшыртуу, аккредитация боюнча изилдөө ишин жүргүзүп, же болбосо диссертация жазып аткандар бар болсо, кайрылыңыздар, чогуу жасайлы. Мен суроолорго дагы кеңеш берип, бөлүшкөнгө дагы дайыма даярмын. Бул колдонулган адабияттар англис тилинде ушул сайтка колдонулган адабияттар. Анан силердин суроолоруңар болсо жооп берейин. Ушу менен мен бүттүм. 45 мүнөт деп сүйлөшкөнбүз. Туура 45 мүнөт убактыңарды алдым. Рахмат.
Рахмат чоң Чынаркүл эже. Суроо сурайм дегендер бар экен. Сайрагүл Бородоевна колун көтөрүп турат. Сурооңуз барбы? Экранды жаап койсоңуз болобу, Чынаркүл эже? Жабайын. Сайрагүл эже, сурооңуз барбы? Саламатсыздар, Чынаргүл Шейшеевна, кечирип коесуздар. Мен кичине кечирээк кошулуп калдым. Мен Болгон жок. Микрофонуңузду. кечиресиздер. Саламатсыздар, Чынаргүл Шейшеевна. Мен техникалык себептерге байланыштуу кичине кечирээк байланышып калдым сиз менен. Менде суроо деле жок, болгону сиз менен кандай байланышсам болот, сиз менен кандай иштешсем болот. Мен дагы ушул аккредитация боюнча абдан көп суроолорум бар эле, ошол сиз менен мындай Азыр чатка мен электрондук адресимди жазайын. Суроолоруңузду жазып мага кайрылыңыз электрондук почта менен. Мүмкүнчүлүк бар да. Кайсы жерден чалып атасыңар? Мен Касым Тынстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинен. Макул, мен азыр бул чатка электрондук адресимди жазып коем. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Жакшы. Рахмат. Инает Азим агай. Саламатсыздарбы, үнүм угулуп жатабы? Угулуп атат. Чынаркүл эжеке чоң рахмат, аябындай жакшы маалыматтарды бердиңиз. Мен кечирээк кирип калдым. Стамбулда Стамбул Айдын деген университетте педагогика факультетинде иштейм. Биздин педагогика факультети да аккредитациядан өтүп жатат азыр. Түрк тили мугалимдиги деген бөлүм, англис тили мугалимдиги деген бөлүмдөр аккредитациядан өттү. Эми биз араб тили бөлүмүндө иштейм мен, араб тили бөлүмү даярданып жатабыз. Араб тили мугалимдиги деген бөлүмдө иштейм. Бул Түркияда атайын бир мекеме бар экен, көз карандысыз. Ошол педагогика факультетинин бөлүмдөрүнү аккредитациядан өткөрүү үчүн. Булардын ЮЭК деген мекемеси ошол аккредитациядан өткөзүш үчүн ошолорго мындайча айтканда бийликти ошолорго бериптир да, контролдоо механизмасын. Мен эми суроома келейин, бизде ошондой мекеме барбы? Эгер жок болсо, ошону сиз баштап түзбөйсүзбү? Мына өзүңүз дагы педагогика факультети боюнча айттыңыз. Же болбосо Казакстан, Кыргызстан менен биригип бир ошондой көз карандысыз баягы эми бизде билим берүү системасында да коррупция аябандай өнүккөн да билесиз. Ошону жоюу мындай көз карандысыз максатта бир сапатты жогорулатуу үчүн түзүүгө болобу? Бул биринчи суроом. Ал эми экинчи суроом, бизде баллондук система жок. Балким сиз айттыңыз, баллондук система боюнча мен кечирээк кирип калдым. Баллондук система жок болгондо кандай кыйынчылыктар бар? Анткени биз Түркияда баллондук система колдонобуз. Ар бир сабактын, ар бир бөлүмдүн өздөрүнүн баягы үйрөнүү натыйжалары, бир студент 5 жыл бою эмнени окуп чыгат, ошолордун баары белгиленген да. Буларда так белгиленген. Ошондой нерсени көрө албай турам да мен подсоветтик өлкөлөрдө. Ошону кандай жол менен чечүү керек? Ушул экинчи суроома да жооп берсеңиз, чоң рахмат, ыраазычылык. Абдан жакшы суроолор. Мен убакыттын тартына караса кээп токтолгон эмесмин. Сиздин биринчи сурооңузга, биринчиден абдан жакшы ошол жерде кызмат кылып тазалап алып атканыңызга, биринчи сурооңузга педагогикалык илимдер боюнча, факультеттер боюнча өз алдынча же болбосо көз карандысы эмес аккредитациялык агентство түзүү. Бул жерде бизде чоң маселе Кыргызстанда эмнеде болот? Чоң маселе Кыргызстанда бир дагы аккредитациялык агентство көз каранды эмес боло албайт, менин түшүнүгүм боюнча. Анткени диплом, мамлекеттик дипломго байланыштырып коюшкан аккредитациянын жыйынтыгын, анан дипломго ээлик кылган бир гана институт бул Билим берүү министерствосу. Билим берүү министерствосу анан улуттук аккредитациялык совет түзүп туруп, ошол аккредитациялык советтин төрагасы биздин билим берүү министри. Аккредитациялык агентстволор азыр 4-5 агентство, ошолордун ичинен бир 3-өө активдүү аккредитацияны өткөзүп атышат.
процесстин өзү өз алдынча болушу мүмкүн, көз каранды эмес. Бирок отчетту ошол аккредитациялык советке, башкача айтканда, министрге тапшырып атышат. Министр чечим чыгарат. Ошон үчүн менин оюмда келечекте бир ошону ар бир университеттерге мыйзам боюнча дагы айтылган экен. Мыйзам акыркы 2013 жылы киргизилген мыйзамдагы өзгөртүүдө айтылып жүрөт. Ар бир университет өзүнүн дипломун бергенге укугу бар деп. Бирок Кыргызстанда азыр 2-3 эле чет элдик баягы эл аралык университеттер гана дипломун бергенге мүмкүнчүлүк алып алышты да. Калгандары баягы мамлекеттин эле дипломун карап, аны ошого байланышып, ошондон көз каранды болуп атабыз. Ошон үчүн баягы закон, мыйзам чегинде көз каранды деп айтылганы менен, көз каранды эмес деп айтылганы менен, агентстволор дагы деле билим берүү министерствосунан көз каранды. Ушул жагы кыйынчылык болбосо, бизде адистер жагынан, педагог жагынан сапатты жакшыртам деген азыр билимдүү, илимдүү мугалимдер, окутуучулар абдан көп. Азыр кичине эле мынтип шарт түзүп берсеңер жасайбыз, бизге да кызыктуу болот дегендер көп, түзсө болот. Менин оюмда дагы бар, бирок ушул жагын кантип чечишти билбейм да, мыйзам жагына келгенде. Экинчи сурооңуз, унутуп калдым эмне эле? Баллондук процесс. Баллондук система. Баллондук система. Биринчиден, туура эмес дагы түшүнүк мындай болуп атат. Биз баллон процессиндебиз, биз баллондук система менен иштеп атабыз деп айтып келип атышат. Кыргызстандагы иштеген жанакы университеттердин жетекчилери да ушинтип айтып жүрүшөт да. Бир түшүнүк, баллондук системага же болбосо биз Кыргызстан кире албайт. Алардын эң биринчи талабы, алардын конвенциясы боюнча талабы, территория Европада болуш керек баллондук системага кириш үчүн. Казакстан баллондук системага кире алат, алардын 3% территориясы Европада жайгашкан. Биз эмне кыла алабыз баллондук процесс боюнча? Баллондук процесс боюнча биз кээ бир гана принциптерин колдонуп киргизсек болот. Ошол принциптерди дагы биз туура эмес колдонуп атабыз да, ким кандай түшүнсө ошондой колдонуп атат. Кредиттик система деп туруп, баллондук системада 50 мүнөт болсо, бизде 40 мүнөтү бар, 1 саат 20 мүнөтү бар. Кредитти кандай санашты билбейбиз. Бирдеме бул жагынан өтө. Анан мактана турган эч нерсе жок. Азыр мугалимдердин баягы менен маек курганда эң биринчи суроом баллон процесси жөнүндө эмне билесиңер деп сурасам, бир эле билгени кредиттик саат экенин билишет. Бул кредиттик саат баллон эмесине тиешеси дагы эме эмес. Башка ICTS да бир өздөрүнүн талабы башка, бирок Америка жараткандан эле кредит системада иштеп келет, антип айтканга да болбойт. Баллон процесси боло элек деле Америкалык университет 2000 жылдан бери кредиттик системада. Бул жагынан түшүнүгүбүз, баягы талапка жооп берүү жагыбыз мүчүлүшүктө жүрөбүз. Чоң рахмат. Ыраазычылык. Жакшы рахмат. Рахмат эжеке. Дагы суроолоруңуздар барбы? Кимде суроо болсо, Мээрим кол көтөрүп атат, Жанакунова. Саламатсызбы? Абдан бизге керектүү жакшы информацияларды айттыңыз. Сизге рахмат чоң. Бир суроомда биз Европага жерибиз кириш керек деп азыр айтып кеттиңиз. Ошо биз анда баллонский процессте толук кирген эмес экенбиз да, Биз таптакыр кирген эмеспиз баллон процессине, биз кире албайбыз. Биздин түшүнүгүбүзчө полный кирген экенбиз деп ойлоп жүрүп турмун ушул убакка чейин. Азыр биринчи угуп аябай эме болуп атам. Кирбей биз отказ кылып, мисалы МГУдагыдай кылып отказ кылып, мурунку башка системага кетип калсак болобу? Болбойт. Болбойт, анткени мындай болуп атат да. Баллонский системага кирбеген менен деле баллон системасынын же болбосо европалык интеграция, батышка интеграциялануу аракетин жасап, жанакы структураны өзгөртпөдүкпү? Магистратура, бакалавр, PhD деп. Бул дагы баллон системасынын процесси да. Ошол баллон системасына кирбеген менен баллон системасынын принциптерин колдонгонго эч ким каршы болбойт.
аны туура колдонсо анын пайдасы көп. Мисалы үчүн 5 жылдык окуң биздин азыр бүтүрүүчүлөр деген чет мамлекетке барып окуганда суроого чыкпайбы? Кайсы окууну бүттүң эле, сенин бакалаврың барбы десе билбей отурушмак беле, 5 жылдык дипломум бар депчи. Мен азыркы күнгө чейин 5 жылдык университетти бүткөм деп айтып келем, потому что бакалавр дегенди өткөн эмесмин мен. Деген ордуна биз студенттердин дагы жана мобилдүүлүгү деп атпайбызбы, ошону дагы түзүп беришибиз керек да. Студенттерге де жардам беришибиз керек. Баллон процессине кошула албасак деле, алардын принцибин, алардын жанакы сапат маданиятын көтөрүү, алардын аккредитациясын көтөрүү, алардын студенттин мобилдүүлүгүн көтөрүү деген жактарын, жакшы жактарын эмнеге үйрөнгөнгө болот? Ал жагынан эч капа болбогула. Биз кирсек, кирбесек дагы баягы чоңдордун биз баллон процессинде деп элдерге адаштырып сүйлөгөнүн гана айтып жатам да. Чоң рахмат. Анткени биз жана абитуриенттер келгенде ушундай түшүндүрөбүз да, биз баллонский процесске өткөнбүз, бизде ушундай деп айтып кетчүбүз да башындачы. Демек мен жаңылышып жүрүптүрмүн деп ойлоп калдым да. Рахмат чоң рахмат. Рахмат. Дагы кимдерде суроо бар? Дүйшөн агай суроо сурап атат. Бул жакта Дүйшөн Шаматов агай. Кыргызстан Болоньго кире албайбыз. Бирок биз анын принциптерин колдонуудабыз. Мүчө боло албайбыз десеңиз дейт. Туура. Дүйшөн рахмат. Динара Кочкорова суроо сурап атат. Чынаркүл Шейшеевна, изилдөө ишиңиз менен көз карандысыз аккредитациялоочу мекемелер министрлик таанышыштыбы? Тааныша элек. Анткени жана мен айтып кеткендей, диссертациям англис тилинде аны которуш керек, бирок аккредитациялык агентстволордун жетекчилери менен иштеп, алар менен дагы сүйлөшүп, көп иштерди алып барам. Менин оюм жөнүндө бөлүшкөм алардын көпчүлүгү менен. Дүйшөн Шаматов жазып жатат. Өзү аккредитация, силабус, кредит, сааттар, 100 балдык баалоо системасын жана жалпы эле ПД системасын Чынаргүл эжеке сизге окшоп өз башынан өткөзгөн адистер түшүндүрүш керек. Силабусту ушундай жазат имиш дегендерге караганда. Абдан туура Дүйшөн, ушул жерде абдан жакшы айтып кеттиңер. Анткени бир силабуска экзамендин дагы лекцияларын дагы кошуп алышыптыр. Лекциянын тексттерин кошуп алышыптыр да. Бизге министерстводон ушинтип айткан деп. Анан азыр деген чет мамлекетке барып конференцияга катышып келгенге мүмкүнчүлүктөрү бар да. Анан чала була түшүнүп алып эле тигил мынтип айткан, бул мынтип айткан дегендер көп экен да, аябай. Дүйшөн агай жазып атат, кайра эле туура айттыңыз, силабус жазууну 100 балдык баа койгонду көптөгөн окутуучулар жакшы үйрөнө албай кыйналды. Мисалы, бир эле факультетте 30 окутуучу болсо, ар биринин түшүнүгү ар кыл болуп жатты. Ошол учурда сиздин пикириңиз боюнча баардык окуу жайдагы окутуучуларга ким жана кантип үйрөтсө эффективдүү болот эле? Менимче бир топ түзүлүш керек, же болбосо ушул азыр Элира менен да сүйлөшүп, ушул онлайн университеттин форматында бир квалификацияны жогорулатуу курсун ачсакпы деген оюбуз бар, мугалимдерге жардам бериш үчүн. Анткени башынан биз эмеге ишенип атканбыз да, жанакы институт образования дегенгечи, ошол квалификация менен деп. Ал жерге эмесек, алар дагы кадрлар жок болуп атат, жетишип болуп атат. Ушул бир демилгечи топ, четтен окуп келип, жакшы түшүнгөн, өздөрүнүн башынан өткөндөр эле ушул платформадан баштасак, андан кийин дагы көрөт элек да, кантип эмесе. Бирок кечиктирбей үйрөтүп, тынбай окутуш керек. Окутуп түшүндүрүш керек да, колдон келишинче. Дүйшөн агай айтып атат, жакшы, рахмат, мен да жардам берем дейт. Рахмат. Силабусту түзүү боюнча, анан УМК түзүү боюнча бир структурасын толук түшүндүрүп берсеңиздер да жакшы болот эле. Анткени бизге дагы кээде ар кандай структурада келип калат. Бул жылы мындай болду, бир жерин өзгөртүш керек.
кийинки жылы мындай болду депчи, ошо бир туура болгон утвержденный мындай структурасы болсо жакшы болот эле дейм да. Рахмат. Жакшы, жалпы структурасын түшүндүрүп, анан бул жерден дагы бир айтып кете турган нерсе, окутуучулар, мугалимдер өздөрүнүн жанакы академиялык эркиндиги тууралуу дагы жакшы билиш керек. Мисалы үчүн, менин жазган силабусум туура, башканыкы туура эмес деп айткандан мен алысмын. Силер баягы структурада сөзсүз керек, ушулар болуш керек деген аспектлери бар. Бирок ошону менен эле бирге силердин өзүңөрдүн дагы башкалардан айырмаланган өзүңөрдүн методикаңар ошо жерде болуш керек, өзүңөрдүн тапшырмаңар ошо жерде болуш керек, өзүңөрдүн критерияларыңар ошо жерде болуш керек. Эч бир киши бир окшош мындай баардыгы ушундай болуш керек дегенден алыс болуш керек. Академиялык эркиндик мугалимдерде болуш керек сөзсүз. Рахмат. Рахмат. Чынар айым, сизге рахмат. Ар бир жогорку окуу жайга бул боюнча маалымат берилсе эң сонун болмок. Антпей туруп мугалимдер өтө кыйналышты. Жетекчилер да билишпей. Баарыбыз убакытты уттурдук. Жөн эле кагаз жазып жаттык. Сураныч семинар бериңизчи. Беребиз. Эгер бир шарт түзүп платформадан убакыт берсе эле өтүп беребиз. Азыр деген кимге Дүйшөн Шаматов кичине кызгануу менен карайм, Казакстандан мугалимдерин эле окутуп жүрөсүз агай деп. Бизге дагы жардам керексиз дейди. Бизде илимдүү, жакшы мугалимдер көп азыр. Чогулуп өтүп беребиз сөзсүз. Рахмат. Тынаркүл Рыскулова эже жазып атат, жогорку окуу жайлардын программаларын киргизип, педагогикалык багыттагы студенттерге да окута баштаса. Себеби азыр салттык түзүлүштөгү жогорку окуу жайлардан баш тартуу өтө эле алыскы келечекте. Туптуура. Ошол жерден башташ керек, анткени педагогика факультетинде окуган студенттер биздин эртеңки мугалимдерибиз. Ошол жерден туура эмес үйрөнсө, ошол жерден туура эмес багыт алса, ошол жерден дагы бир жок дегенде бир дагы 5-10 жылга артта калып атабыз жылбай. Динара Кочкорова жазып атат, квалификацияны жогорулатуу курсун күтөбүз. Рахмат. Дагы суроолоруңар болсо бере бергиле. Мен чатты карап атам дагы. Суроолоруңар болсо бергиле, колуңарды көтөрүп. Инаш агай, сурооңуз барбы? Колуңуз көтөрүлүп турат. Мен суроо бердим, Рахмат, эжеке чоң рахмат айтам. Эже менен дагы байланышканга аракет кылам. Бул боюнча жакшы педагогика факультетинде иштеткенбиз. Чоң рахмат алдын ала. Чоң рахмат. Рахмат. Бул жакта Перизат жазып атат. Чынар эжекеге сизге чоң рахмат. Аккредитация өтүп, бизге азыр самообразование, мобильность статьяларга көп көңүл бөлүнүп жатат. Туура айтасыз. Колдойм дейт. Илимий ишиңизге ийгиликтерди каалайм. Маалыматтарыңыз өтө актуалдуу. Уюштуруучуларга рахмат дейт. Бегимай Надылбек кызы жазып атат. Көп маалымат жетпей келет кафедра башчылар тарабынан. Кээде сырттан угабыз дейт. Дагы жаңы суроолор келди. Аккредитация критериясын айта кетсеңиз дейт Дүйшөн Шаматов. Кээ бир окуу жайлар эптеп калп эле публикация оорусу болбошу үчүн эмне кылабыз дейт. Дагы бир жолу окуп койсоңуз? Кээ бир окуу жайлар эптеп калп эле публикация оорусу болбошу үчүн эмне кылабыз дейт. Аккредитация критериясын айта кетсеңиз дейт. Аккредитациянын мурдакы мамлекеттик аттестациядан айырмаланган критериялары бул университеттин миссиясы кантип аткарылып атат? Эң биринчиси. Экинчиси, сапат дегенде сапатка көбүрөөк көңүл буруп,
буруп сапаттын далили болуп эмне эсептелет? Ар бир бул жерде азыр билим стандарт, анан Эднет, анан Исмаиловдун эмеси аккредитациялык агентциялары алардын критериялар саны боюнча дагы айырмалашат да. 8 критерий жанагы Эднеттики болсо 9 критерий жанагы билим стандартка мисалы үчүн. Анан жанагы документте дагы аккредитациядан өтүү үчүн минималдуу талаптар деп документ чыгарып коюп, ошонун негизинде критериялар түзүлгөндө, ана дагы бир өзгөчөлүгү критериялардыкы отчеттор элге доступный болуш керек да, элдер окуй ала тургандай болуп, веб-сайттарда көрүнүш керек, болуш керек дейт. Бирок азыр бир дагы отчетту окуй албайсыңар да, ушул жагы жок. Анан критерияларды дагы түшүнүп, менин өзүмдүн боюнча бир аккредитациялык агентствода мен түшүндүрүп жеткизе албай койдум бир нерсени. Мисалы үчүн сапат маданияты деген сөз бар да, түшүнүк Европада. Анан сапат маданияты дегенде сапаттын концепциясы, сапат кантип аныкталган? Ар бир университетте ошол сапат өзү агентстволордо аныкталган эмес да, сапат деген эмне экени билим берүүдөгү. Анан сапаттын маданияты деп Европада мисалы үчүн ошону бир маданият катары колдонуп, сапатты биринчи орунга коюш керек дегендин ордуна мугалимдердин маданиятын же болбосо башкага оодарып алышыптыр да, түшүнүктөрүнчү. Эч бир кышка убакыт эле эч бир түшүндүрө албай койдум. Ал жөнүндө сөз эмес депчи. Мугалимдердин маданияты жөнүндө сөз болбой эле турат. Кантип сапатты же болбосо сапаттуу билим берүүнү маданият кылабыз деген жөнүндө сөз болуп атат дегенди түшүндүрө албай койдум да. Ушул жагы бар. Анан кийин эми жанакы публикацияда болуш керек деген кээ бир мугалимдер бар, мугалимдердин CV резюмелерин карап уяласың. Бар бир жерде кичине гезитке жазган, жөн эле оюн жазгандарындагы публикация деп эсептеп алышыптыр да. Бир публикация болуш үчүн бир жакшы изилдөө ишин алып барып, бир нерсени бир аныктап, бир теорияга таянып, бир адабий бир обзорлорду жакшылап жасап эмне болуп атыптыр деп туруп, анан жазганын ордуна анан көчүрүп жазып алышып дагы бир мугалимге мен мисалы үчүн мен ушу китеп жазып келиптир, карап бериңизчи дегенден карап туруп, карабай эле коюп берип койбойсузбу дейт. Жок, мен антип кое албайм деп туруп, карап туруп, бул жериңер эми көчүрүп жазып алыптырсыңар деп дагы баягы сулуктук кылып айта албай койдум. Көчүрүп жазып алыптырсың, бул плагиат экен деп айтканга дагы оозум барбай койду да. Алардын мындай даражаларын, иштеп аткан эмелерин карап, ойлойсуң, ушулар эми көчүрбөсө керек депчи. Десең, жок, көчүрүп алышкан. Анан интернеттен карасаң, орус тилинде, кыргыз тилинде биринен бири көчүрө берип, эң башкы ошол идеянын автору ким экени дайыны чыкпай калыптыр. Ушундай эмелер көп болуп атат да. Анан буга дагы эми жетекчилердин эмеси деп ойлойм, жетекчилердин анча-мынча туура эмес багыты деп ойлойм, министерство жактанчы публикациянын санын талап кылып атышат. Саны эмес, сапатын талап кылыш керек. Сапаттык маданият деген чоң болуш керек да. Ушуну үйрөтө албай атабыз, жөн эле жазып койсо боло берет деп. Анан кийин жанакы мугалимдерди аттестациядан өткөзүш үчүн сертификаттардын саны керек экен да. Ошон үчүн кайда болбосо дагы эптеп бир жерден сертификат алыш керек экен. Ошо сертификатты алсаң сага бал кошуп берет экен, ал бал менен сага айлык акың көбөйүшү мүмкүн экен. Ушундай туура эмес багыт көп болуп атат. Суроо келди. Аккредитация агентстволордун үстүнөн ким көзөмөлдөйт? Аккредитациялардын үстүнөн улуттук аккредитациялык совет деген бар. Билим берүү министрлигинде ошолор көзөмөлдөйт. Перизат сурап атат, Чынар эже аккредитациядан өткөндөн кийин ошол багытка кайра лицензиялык комиссиядан өтөт го дейт.
Бул жана башында мен айтып кеттим го. Лицензия менен аккредитация эки башка нерсе, таптакыр башка нерсе. Лицензияны материалдык, техникалык базасына, мугалимдердин кадрларын эмесине карата, мүмкүнчүлүгү бар болсо, окуу ишин жүргүзүү үчүн берет. Университеттер же болсо окуу жай курстар ачылып атканда лицензия керек. Лицензия ошон үчүн керек. Ал эми аккредитация деген студенттердин жана бүтүрүүчүлөрдүн акыркы курсунда ошонун сапатын текшерип, кыргыз мамлекеттик диплом алууга деңгээли жетиштүүбү деген суроого жооп бере турган нерсе. Аккредитация диплом алганга уруксат берет, лицензия окуу жайын баштаганга уруксат берет. Эки башка нерсе. Жамиля Осмоналиева жазып жатат Германиядан. Саламатсызбы? Жакшы кызыктуу вебинар үчүн чоң рахмат. Университеттин аккредитация процессине ата-энелердин катышуусу туурабы? Сиздин көз карашыңыз? Эми баягы абдан жакшы суроо. Баягы башал десе или бөркал деп ушундай бир макал бар го. Ата-эне стейкхолдер деп коюшуп, анан ата-энелер дагы аккредитацияга келсин дейт экен дагы, бир университеттен бирөө айтат. Ата-энеңди чакырып кел деп атат. Мен эми күйөөм бар, өзүмдүн үй бүлөм бар. Күйөөмдү чакырып келейинби же ата-энемди чакырып келейинби? Кайсы ата-энемди чакырып келейин дейт экен. Бүтүрүүчүчү. Бул деген ата-эне деген ата-эне комитети болсо, бул ата-эне акча төлөп атат. Акча төлөп аткандан кийин ата-эненин сапаттуу билим берип ата, ошону суроого акысы бар ата-эненин. Ата-эненин аккредитацияга катышуучу бир гана же болбосо survey, бир же болбосо бир суроо менен сиздин ушул мисалы үчүн чет тилдер факультетинде билим берип аткан мугалимдердин, сабактардын сапаты сизди канааттандырабы деген гана суроого жооп бериш керек. Сиздин балаңыз ушул жерде окуйт экен, сиз жылына 30 000 сом акча төлөйт экенсиз. Сапатына ыраазысызбы? Сизди канааттандырабы деген суроого гана жооп бериш керек ата-энелер. Анын ордуна биздикилер ата-энелерди барып чогултуп келип үйлөрүнөн, мугалимдер аккредитация болуп комиссия келет дегенде, аларга чай берип отуруп тургулачы. Анан ушинтип бизге канааттырат, менин балам сонун жумушка кирди, жакшы окутат, жакшы мугалимдер айтып койгулачы деп жалтырап аларды чай берип чакырып келишет экен. Анан баягы уюмка деген папкасына чай ичип, эметип, ата-энелер чагылтып туруп, анан сүрөткө түшүп, баягы сүрөттөрдү далил катарында чогултушат экен. Мынакей биз ата-энелер менен сүйлөштүк, мынакей ата-энелер бизге катышты деп. Катышыш керек, бирок белгилүү бир максат менен, белгилүү бир ченемне катышыш керек да. Чай ичип отургандан кийин мугалимдер айтканды айтып бериш үчүн эмес да. Рахмат. Бегимай Надилбек кызы жазып атат. Ош технологиялык университетинде жылда ичара аккредитация болот. Бул нерсе мага жагат. Анткени жылда дайыма иштөөгө түрткү болот. Ошонун негизинде айлык кошуп берет. Ушул жагы жакшы. Иштебеген, изденбеген окутуучунун балы аз болуп, айлык ошол бойдон калат. Мамлекеттик деңгээлде өтүп жатканын структурасы маанилүү. Кийинкиге жакшылап өздөштүрүп алабыз. Эң сонун вебинар болду дейт. Сайрагүл Бородоевна кол көтөрүп атат. Сурооңуз барбы? Чынаргүл Шешеевна, менде мындай суроо да, вот азыр сиз айтып өтпөдүңүзбү, 3 аккредитациялык агентствону, Эднетти, Билим Сапаты и Исмаиловдукынчы. Үчөөнүн критерийлери 3 башка. Мындай өзгөчөлөнөт. Бирок баягы өкмөттүн токтому бар да, 4-октябрь 2016 чыккан 525 или 575 жыл. Аккредитация боюнча, минималдык талаптарчы, анан сиздин оюңуз боюнча ушул ар бир агенттиктин өзүнүн критерийлери болгон туурабы, же ошол өкмөттүн токтомун ишке ашыруу максатында ошол эле минималдык талаптар менен иштеши керек? Бул жерде бир чоң суроо, көз каранды эмес
аккредитациялык агентство дегенден кийин алар көз каранды эмес болуш керек мамлекеттен. Мамлекет минималдык талапты түзгөндө дагы эмне менен чектелишкени жанагы диплом алар билишет да, алар дипломдун ээси. Бизсиз диплом ала алышпайт. Ошон үчүн баягы көнүп калган контролду кой бербей атышат да, контролдон чыгарбашыбыз керек деген максат. Менин жеке оюм боюнча агентстволордун критериялары бөлөк-бөлөк болуш керек өз алдынча. Андан эч нерсе болбойт. Бир, экинчиден бир эле агентство бүт адистиктерди аккредитациядан өткөзбөш керек. Педагогика менен медицина бир эле эксперттер өткөзүп атат. Бул туура эмес. Ушул жагы жасалбай атат. Педагогикага болгон стандарттар, критериялар бөлөк, медицинага болгон критерия, стандарт деген бөлөк болуш керек. Азыр биздин мамлекетте ушул жок болуп атат. Баягы колдон келген аракеттерин жасап туруп түзүп алышкан аккредитациялык. Бирок бир дагы аккредитациялык агентство азыр институционалдык аккредитацияга өткөзүшпөйт. Институционалдык аккредитация өткөзүш үчүн Казакстанды чакырып келип атышат, НАР дегенди. Дагы бир нерсени чакырып келип атышат да. Эмне үчүн Кыргызстан өзү түзө албайт ошондой нерсеничи? Бул жагынан суроо абдан көп суроо. Эң биринчиси көз каранды эмес дегенден кийин көз каранды эмес болуш керек. Критериялардын деген альтернативдүү түрдүү болушу туура. Бирок педагогика, бүт педагог ар бир кандай десем, ушул 3 аккредитациялык агентствонун критериялары бөлөк эмес, ар бир адистиктин критериялары бөлөк болуш керек. Мисалы үчүн бир эле педагогика факультетинин Ысыкөл мамлекеттик университетте педагогика факультетин Эднет эметсе бир башкача талап менен текшерип кетет, билим стандарт текшерсе башка менен текшерип кетет, ошол эле программа. Бул туура эмес. Анан дагы бир туура эмес нерсеси, мен акырына чейин изилдеп көрө элекмин, баягы тендердик системага коюп коюшуптур да. Аккредитацияны. Бул эмне деген сөз? Мен аккредитациялык агентствонун директору менен тааныш болсом, билим стандарт, мисалы үчүн Эрик Эсентаевди мен жакшы тааныйм, макул мен ошону билсем, менин университетим эме болсо, мен ошонун тендери утсун деп, ошонун талабына ылайыктап тендерге берем. Бул деген абакы эмеден да жаман болуп атпайбы? Мамлекеттик аттестациядан да жаман, дагы бир сонун коррупцияга түзүлгөн схема болушу мүмкүн. Мен азыр айта албайм, анткени изилдеп көрө элекмин, бирок көпчүлүк мугалимдер айтып атышат, бул деген дагы бир эле коррупцияга карата эметилген дагы бир система, эч айырмасы жок аттестациядан деп. Тынаркул Рыскулова эже суроо сурап атат, кол көтөрүп турат. Сурооңуз барбы? Тынаркул эже. Тынаркул эже барсызбы? Кечиресиздер, жөн эле тактайын дегем. Аккредитациядан өткөрүүчү агенттиктер, эгерде алар көз карандысыз болуп, алардын баалуу критерийлери ар бирине өзүнчө болсо, кесиптиктен сырткары да, медпедагогика, медицина илимдери, техникалык илимдер өзүнчө деп атпайсызбы? Бирок ошондо деле алар кайсы бир жалпы стандартка таянышы керек да, туурабы? Ошондой билим берүү министрлиги ошо агенттиктерге иштегенине жоса кайсы бир юридикалык бирдиктер алардын ишине уруксат берет да, туурабы? Ошондо алардын ишин караганда алар койгон критерийлер баары бир жерде баары бир жалпы стандартка ылайык келиш керек да, туура? Алар чаржайт эле, каалаган эле критерийди кое бербейт да. Жок, туура эмес. Мисалы үчүн Америкада 7 регионалдык аккредитациялык агентстволор бар. Агенттер алар деген департамент, билим берүү департаментинин регистрациядан өтүп же признание алышкан башында эле да, ошол эле бар. Бирок алардын стандарттары бөлөк. Бул бирок бөлөк болгону менен алар институционалдык аккредитациядан өткөзүшү.
өткөзүшөт. Анан жүздөгөн, миңдеген профессионалдык ассоциациялар бар, профессионалдык аккредитациялар бар. Азыр бул жерден биздин коллегабыз айтты го, Турцияда ошол укугу, ошол педагогиканы өткөзгөн ушул эле агентство экен депчи. Ошол педагогикалык эмелерди өткөзө турган бир эле агентство болуш керек. Ошонун стандарты болуш керек. Аны эми азыр биздин системада, азыр жаңы башталган системада жанагындай стандартты контролдогон орган болбош керек. Анткени министерствода, мен мисалы үчүн министерствода жанагы улуттук аккредитациянын жетекчиси болсом, мен кантип тиги уруксат берем? Медицинадагы, тиге дагы аны кантип тейлеймин? Андай болбош керек. Биздики бирок эң эмеси татаал жери жанакы дипломго байланыштырып койгондугунда болуп атат да. Аккредитациядан өтпөсөң диплом албайсың. Мамлекеттик дипломду алган үчүн мен мамлекеттик орган катары мен чечем кандай стандарт болуш керек, кандай талап болуш керек деген болуп атат да. Бизде ошондон алыстоого аракет жасаган менен процесс алыстады. Бирок дагы деле министерствого баш ийип атабыз. Балким Тынаркүл сиздин айткандай бир жөндө бардыр. Биздин кичинекей мамлекетке балким ошондой бир үстүнөн карап турган билим берүү департаменти сыяктуу да бир нерсе керектир. Бирок азырынча айта албайм. Канча деңгээлде ошол контролдош керек, канчалык деңгээлде өз алдынча көз каранды болуш керек дегенди. Бизге дагы суроолор келип түшүп атат чатка. Эднет медицина багыттарына өзүнчө стандарттарды иштеп чыккан дейт. Бул комментарий окшойт. Анан Дүйшөн агай жазып атат. Көз каранды эмес дегенди мен мисалы спортсмендерди текшерген Швейцариядагы допинг контроль уюмунан көрдүм дейт. Дүйнөнүн чемпиону болобу, күчтүү мамлекеттин президенти болобу, эч кимди укпайт. Эгер спортсмен допинг колдонгон болсо, аны эч ким куткара албайт. Бизде болсо ким ошондой иштешет деп кепилдик бере алат. Өтө күчтүү профессионал болуш керек да, дейт. Туура, система кыйын болуп атат бизде. Жана Жаңыл Болотовна дагы суроо сураптыр. Чынар эже, лицензия, аккредитация боюнча жакшы ойлорду айтып жатасыз. Бул багытта көп жетекчилер, окутуучулар, мугалимдер сертификаттарды алып окушкан. Ошол эксперттер ар бири иштеген жерлеринде семинар, тренингтерди, окутууларды өтүшсө, бул түшүнбөстүктөр азаят болуш керек, дейт. Туура, мен бир жерден тамашаладым эле, Кыргызстанда менден башканын баары аккредитация боюнча эксперт деген сертификаты бар. Бүт баарынын сертификаты бар, меники эле жок. Ал дагы ошол жанакы деген, мен эксперт болоюн үчүн эмес, бир четинен сертификатка жана бал кошулат экен, ошого карап алышат экен. Экинчиден бул кошумча акча болот да. Башка мамлекеттен айырмасы сапатка карап иштегендин да бир себеби, мисалы үчүн Америкада аккредитацияга катышкан үчүн акча төлөнбөйт. Америкада эч качан. Силер барып ошол жерде гостиницада жатсаңыз, гостиницаңызды төлөп берет институт. Бирок аккредитацияда иштеп, докладдарын, отчетторун окуган үчүн акча төлөнбөйт. Ошол сиздин жанакы, бирок ошол комиссияга эксперт катарында катардагы жөнөкөй эле ар бир кишини ала бербейт. КТМУдан жазып атат, стресс абдан көп, кагаз иши көп, сабак өтпөй эле ошону жасап калганбыз. Башкаруу, тренинг болбогону өкүнүчтүү болду. Сиз айткандай кагаз менен түнгө чейин иштеп жаттык. Билген нерселерибизди башка формага салгыла деп кайта форманы өзгөртө бергени убактыбызды алды. Сизге рахмат. Бул аккредитация процессин айтып атат окшойт, кагаз иштери деп, Бул абдан аябай эме, чынын айтсам, институттарга барып, изилдөө жүргүзүп атып, кагаздарды көрүп, мугалимдерге боорум ооруду. Чындап эле боорум ооруду. Же жакшы түшүнүшпөйт, кайра кагаз жаза бердик дейт, анан
акчасы жок баягы мугалимдер баягы кагаздарды кайра чыгарып бастыра беришиптир күнү түнү. Жетекчилер дагы түшүнбөстүк кылганда бу чынында эле боорум ооруду мугалимдерди карап. Аккредитация дегенде азыр жүрөгүбүз түшөт дейт. Андай болбош керек да. Дүйшөн агай жазып атат, абдан сонун айтып жатасыз, катышуучуну максаттуу тандоо стратегиясы менен тандаганыңызды абдан сонун түшүндүрдүңүз. Тандоо критерийлериңиз мыкты экен дейт, изилдөөңүздү айтып атат. Рахмат. Нургүл Ишенбекова колун көтөрүп турат. Сурооңуз барбы, Нургүл? Ооба. Чынар эжеке, биринчиден сизге чоң рахмат, абдан кызыктуу вебинар болду. Эң негизгиси актуалдуу болуп атат. Мен Көлдөн чалып атам, Искөл мамлекеттик университетинен, Тыныстановтон. Биз ушу жазында өтмөк болчубуз, анан бул ковидке байланыштуу күзгө калды да, күзүндө өткөн атабыз. Анан мен ушу өзүмдүн бир оюмду айтайын деп атам да, бул аккредитация деген мындай орусча айтканда бир творческая работа да. Анткени биздин ушу мен тарых факультетинде иштейм, биздин адистикти ушу аккредитациядан өткөзүү боюнча иштөө группасына киргем да, анан аккредитациянын документтерин ушу чогултуп, чуркап жүрдүк да. Анан кээде ушул ишти жасап атып, менде бир мындай ой пайда болуп атат да, мындай чоң кишиге бир тар кийимди кийгизип аткандай бир сезилип атат да. Анткени мен эмне себептен айтып атам, бул творческий иш депчи. Жанагы критерийлерди карасак, аякта абдан көп мындай чыгармачылык менен мамиле кылган отчетторду жазыш керек экен. Анан биз баягы мамлекеттик вуз болгондон кийин кандайдыр бир стандарттардын рамкасында отурабыз, ошодон чыга албайт экенбиз да. А бирок критерий, бир эле мисалды келтирейин. Ошо жерде бир стандарт, жана инклюзия менен байланышкан стандарт бар экен, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар окуу боюнчачы мүмкүнчүлүк болуш керек экен да. Эми аны мисал үчүн биз как тарых факультеттин мугалими катары, тарых факультет адистиги болгону менен биз университетте ошол эмени жасай албайт экенбиз, ошол эле пандусту кура албайт экенбиз. Тиги жана босоголорду, эшиктеги босоголорду ала албайт экенбиз. Ал чоң иш да. Мамлекет жагынан дагы мындай бир эрк болуш керек да, ошол системаны өзгөрткөнгө. Анан ошол суроого келгенде биз токтоп калдык да, туруп калдык. Эмнени жазабыз? Кандай кылып жазабыз? Макул, биздин мугалимдердин колунан эмне келет? Биздин иштөө программаларыбызды, методикаларыбызды ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ылайыкташтыртып, өзгөртүп, бир кандайдыр бир чыгармачылык менен жаңы методикаларды колдонгонго биздин ишибиз, колубуз даңгы. Бирок бизге чейин ошо балдар келбей атат да, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Алар мектепте окубай атат. Мектепте окуган соң аттестат албайт, ал жогорку окуу жайга келе албайт. То есть ушундай, орусча айткандай, когнитивный диссонанстар көп болуп атат да. Кандай ушул маселеси кандай? Конечно, Америкада бул чоң саясат, ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды окууга, сапаттуу билим алууга жүргүзгөн саясаты Американыкы мамлекеттик деңгээлге тургузулган. Биз болсо мына жакында эле ратификация кылдык, конвенциянын ратификациясын жакында эле кылдык, бирок бизде даже концепция да жок да, ушу концепция инклюзивного высшего образования деген бизде жок, ал иштелип чыга элек да. Анан бул жагынан кандай болот? Бир түшүнүк да, бул аккредитация дегенде чыгармачылык иш менен караш керек экен, анан берилген эмелин стратегиялар же суроолордун баарына тең жооп бериш керек дегенди түшүндүрбөйт. Бул аккредитацияга даярдануу деген кече күнү, мисалы үчүн, Америкадан мен окуган университеттин 3 мугалими аккредитация боюнча вебинар берди, Орто Азия өлкөлөрүнөчү. Ошондо айткандан эмесинен билгенден бул деген аккредитацияга даярдануу токтоосуз, тынымсыз жүрүп туруш керек.
Силер деген жанакы жаңы методиканы пайдалансак, ошону документтеп чогултуп коюшуңар керек. Аккредитация келерде эле жасалыш керек. Ал силер деген өзүңөрдүн изденүүңөр менен дайыма иштеп жүргөн мугалимдер дайыма эле ошентип изденип иштеп жүрүшөт да. Бир гана жери баягы документтеп далил калтарында чогултуп койгондугу болушу мүмкүн. Бир системанын жоктугу болушу мүмкүн да, бул жагынан алганда. Экинчи жагынан аккредитацияны бир текшерүү комиссия катарында кабыл алып эле бардык жакшы жагын көрсөтүш керек деген түшүнүк болуп атат да. Аккредитациянын максаты, миссиясы анда болбош керек. Аккредитациянын максаты мындай болуш керек. Мына менин максатым быйыл ушунча студент алып, ушунчаны бүтүрүшүм керек эле, мына ушинтип атам. Бирок боореки жерлерим олар кемчилик жасай албай атам. Жасай албай аткан себебим боолар. Бирок бооларды жасасам, мондай кадамдарды жасасам, ушулар ишке ашчудай. Буга мага 2 жыл керек, буга мага 3 жыл керек деп көрсөтө билиш керек. Мисалы үчүн инклюзивдик билим берүү боюнча сиздин сурооңузга мисалы үчүн ошону ошентип жазыш керек. Концепция жок. Биздин мамлекет тарабынан бизде жардам жок деп жазыш керек. Биз кабыл алууга балдарды даярбыз, бирок пандустарыбыз жок. Инфраструктура жок, шартыбыз жок. Кабыл алып, кулактандырып, маркетинг жасасак дагы, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ичинен мектепти бүтүп, университеттин окуусуна даяр болгон балдар жок деп жазып гана, бир параграф гана жазып чыгып кетесиз. Ага эч кандай эме болбош керек. Аны деген бир жерден алып келип бир темир пандусту 3 күнгө коюп туруп, анан эртесине аккредитация кеткенден кийин кайра алып коюш эмес. Болгонун болгондой жазып, бирок менин максатым эмне, кантип жасайм деген эме да. Бул жөнүндө биз көп сөз кылабыз. Мугалимдерге деле аккредитацияны деле даярданбай туруп баштап алды да мамлекет. Даярданбай туруп башталгандан да бир себеби бар. Тиякта Казакстан өтүп атса, биз алардан кембек эмес, алардан артта калбайлы. Россия өтүп атыптыр, биз алардан артта калбайлы. Стандарттардын компетенциясын карасаңар, көчүрүп жазылган нерселер бар. Көп нерселер бар да. Аябай мындай көйгөйлүү маселелер абдан көп. Анан инклюзивдүү эмени деле азыр деген баягы донорлорчу акча берген, грант берген элдер айтып атат, ушуну киргизгиле депчи. Ошолордун эмесине туура келебиз деп эле аны да кошуп коюшкан. Бирок инфраструктураны түзбөй, шарт түзбөй туруп, ошол балдарды жанакы пандус деген бул кичинекей эле нерсе да, эшиктин алды керегеге колеска киргизип коюп койгонгочу. Анан эшикти кеңейтип койгон. Макул ошентип баягы чектелген баланы киргизип алдыңар. Ошол бала менен иштей ала турган мугалим барбы? Ошонун методикасын билген мугалим барбы? Ал бала ошол жерде бир эпилепсия болуп, же болбосо дагы бирдеке болуп күлүп каткырса, кандай мамиле жасайсыңар ага? Биз деген жана инфраструктура эмес, биз мугалимдерди да даярдап көрө элекпиз. Ошол дагы педагогиканын бир эмеси. Анан дагы бир жанакы сапат дегенде сапат дегендин концепциянын бир эмеси бар. Мындай, сапат деген бул деген максат үчүн деген бар. Же болбосо максатты талап кыла турган же максатка жете турган. Максатыңа жетсең деген да. Мисалы үчүн сапаттуу деген эмне? Мен мугалимдерди даярдаймын деп чечсем, ошо мектептин мугалимдерине даярдап чыгардым, мен максатыма жеттим, менин бүтүрүүчүлөрүм жакшы мугалим болуп иштеп атат. Демек мен сапаттуу билим берип атам. Бирок бир эле предлог менен да quality of purpose деген бар. Кичине эмеси да, айырмачылыгы ошол максаттын дагы түрлөрү бар да. Мен жалпы мугалимди даярдаганга максат кылам, ага жеттим, бирок айыл мектебинде же болбосо жанакы мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга сабак бере ала турган мугалимди даярдап чыгардымбы? Ошол максатымда бар беле же жок беле? Жок беле. Бул суроону койгон эч ким жок азырчы. Же болбосо бир жерде биздин мисалы үчүн Баткен же болбосо бир райондордо, бир чектешкен райондордо мектептерде үйүндө тажик тилинде же өзбек тилинде сүйлөсө, жөн эле алып келип кыргыз тилиге отургузуп окутуп атат да, кыргыз тилиндечи. Мугалим барбы ошонун тилин түшүндүрүп, ошого сабакты анча-мынча болсо да тажик тилинде же өзбек тилинде түшүндүрүп бере турган. Биздин
бизге көп тренинг керек, даярдык керек. Бирок аккредитациянын максаты реалдуу, чын болгон абалды чын жазып берүү. Анан өзгөрдүн сунушуңарды киргизүү. Мына боореки болсо биздин сапат оңолот эле деген. А жанагы кичинекей шарт ал эч нерсе эмес. Эмеге салыштырганда мугалимдер даяр эмеспиз да азыр. Аудиторияга бир көзү көрө албаган бала келсе мен кайсы башка окуучуну сурайм. Эшке чейин узатып койчу, жеткизип койчу, маршруткага салып койчу деш керек да. Туурабы? Биз даяр эмеспиз. Ошону даяр эмеспиз деп жазыш керек. Элира микрофон өчүк. Рахмат. Тынаркүл Рыскулова эже жазып атат. Бириккен Улуттар уюмунда да атайын докладчылар акысыз иштейт. Бул ушундай ишке чыныгы иш билген адистердин кызыгып келишине түрткү берет, дейт. Комментарий экен, Рахмат. Дагы суроолоруңар барбы? Акыркы бир суроону алсак, ошо менен жыйынтыктасак. Урматтуу катышуучулар, акыркы бир суроону алалы. Сурооңуздар болбосо жыйынтыктайлы. Сайрагүл Бородоевна жазып атат. Чынар эже чоң рахмат, ишиңизге ийгилик, сиз менен таанышканыма кубанычтамын. Рахмат. Чынар эже чатка имейлин жазып койду, электрондук почтасына жазсаңыздар болот. Бирок биз буга чейин да сүйлөшүп атканбыз Чынаркүл эже менен. Онлайн университет платформанын астында мугалимдерге ушул силабус жазуу, үйрөнүүнүн натыйжаларын аныктоо, сапатты жогорулатуу, студенттерди баалоо, кантип баалаш керек. Ушулар боюнча тренинг өтөлү деп сүйлөшүп атканбыз, Чынаркүл эже. Эже колу бош болсо, жайында буюрса жайкы мектеп да уюштурсак болот. Атайын жогорку окуу жайдын мугалимдерине силабус жазуу боюнча, өткөзөбүз буюрса. Буюрса өткөзөбүз. Муктаждык көп экен. Бул жакта көбүңөр жазып сурандыңыздар. Буюрса өткөрөбүз. Каухар жазып атат. Чоң рахмат, ийгиликтер болсун дейт. Чатка көп катышуучулар рахматтарын айтып, ийгилик каалап жатышат сизге. Окутуу натыйжалары боюнча да семинарыңызды күтөбүз дейт. Буюрса окутуу натыйжалары силабус боюнча атайын жайкы мектеп уюштурабыз. Бизге кулак салып туруңуздар, онлайн университеттен кулактандыруу чыгарабыз. Динара Кочкорова жазып атат. Чынар эже өтө компетенттүү, жаттык тил менен түшүндүрдүңүз. Ыраазычылык. Дүйшөн агай жазып атат. Абдан сонун рахмат эжеке. Атакулов Сүйүнали жазып атат. Чынар эжеке, аккредитациянын айрым маселелерине сын көз карашыңыз үчүн чоң рахмат. Эралиев Ырыс, чоң рахмат. Рахмат айтып атышат. Анда эмесе Чынаркүл Рыскулова эжеке Баарыңарга чоң рахмат. Кол чаап койсок, микрофондорубузду жандырып, кол чаап койсок. Баарыңарга чоң рахмат. Баарыңарга чоң рахмат. Рахмат эжеке, абдан маанилүү вебинар болду. Эжекеге чоң рахмат. 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 Урматтуу катышуучулар, биз чатка жазып койдук онлайн университеттин WhatsApp номерин. Мындан кийин биздин кезектеги вебинарлар тууралуу маалымат алам десеңиздер, ошол жактан жазып коюңуздар номерлериңизди, биз сиздерди WhatsApp группага кошуп коебуз.